Араван агросервис борбору жергиликтүү дыйкандар менен келишим түзүп иштейт. Буга чейин гиляс бышкан мезгилде базарга ташып жол чыгымдары көбөйүп, багбан мээнети акталбай келген. Азыр багбандар бышкан гилясты терип, логистикалык борборго тапшырат. Былтыр гилястын баасы 100 сом болсо, быйыл 240 сомго чейин көтөрүлдү. Сөлдөр ачылга чейин, мисалы үчүн гилясты алсак, мурунку жылы гиляс сатканда биздин мисалы Араванын дыйкандары өтө кыйын болду. Кыйын болуштан арзан болду. Эң кымбат 90 сом, 100 сомго чейин сатышты да. Эми бийлик келип, азыр биз иш баштап калдык. Ошо эң арзан 130дан 240 сомго чейин гиляс болуп атат да, алатабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр бул жерде 30га жакын кызматкер гилястарды сорттоо ишин жүргүзүүдө. Бул жерге күнүнө 8 тоннага жакын гилястар Араван районунун дыйкандар тарабынан келет экен. Ал эми экспорттоого даярдалган гилястар Кытай өлкөсүнө чыгууда. Гиляс келген соң атайын аппараттардын жардамында бул жерден тазаланат. Андан соң өлчөмүнө карап сорттолуп таңакталат. Агросервистин ачылганы багбандарга эле эмес, жумуштуз жарандарга да пайдасын тийгизип жатканын Мурат Мусаев айтты. Анткени ал 3 жылдан бери бул жерде эмгектенип келүүдө. Иштеп атабыз, иштер жакшы. Иши ончалык оор эмес. Бизге саатыга төлөйт. İşimiz жақсы. Saatına kança төлөйт? Канча аласыздар? Bir saatine 80 сомдон saatine төлөйт. Негизи кандай болот? Кийин эмес бул жерде? Жок. Кандай жумуш аткарасыз сиз? Бул жерде эмне кыласыз гилястарды? Мен бул аппараттын башында турам, гилас алып берип турам. İşler жақсы, кыйын эмес işimiz. Saatga aytgan saatine kelебиз, aytgan saatта кетебиз. 2-3 мал тамак берет. Гилястар сорттолуп бүткөн соң муздак сактоочу жайга алып барылат. Муздаткычта гилястарды узак убакытка чейин сактоого болот. Агросервистин муздаткычы 1000 тоннага чейин мөмө жемишти батыра алат. USAID агрогоризонт долбоору менен Араван агросервис кооперативинин ортосундагы өнөктөштүк алкагында курулган. 2016 жылы курулуп бүттү. Ошодон бери 2 жылдан бери 2,5 жылдан бери мына иштеп атат. Өзүңүздөр көргөндөй бүгүн сиздер ушул гилас, кокон гиластын кайра иштетилишине мына туш келдиңиздер. Бул жерде өзү капуста, картошка, сабиз, ошондой сыяктуу Араван районунда өскөн жашылча жемиштер сакталат. Фермерлерден топтолот дагы. Андан кийин башка Россияга мисалы экспорт болушу мүмкүн, же жергиликтүү рыноктарда сатылышы мүмкүн. 25 сотик картошка экөдүм, 5 тонна чыкты. Şu 5 tonnadan 17 somdan sattım. Үйde özüm огородumda nima бар edi, gilas бар edi. Şu 100 kiloda жақын çıkıp kaldı. Apkel beri 150'de ötküzdüm. Bu taban жақсы göçümdeki bizge bazardan köre kichine kıymatırak sattık. Араван агросервис логистикалык борбору башка да мөмө жемиш жашылчаларды да сактап сыртка чыгарат. Дыйкандар менен келишим түзүп иш алып барат. 2018 жылы жалпы 1000 тоннага жакын картошка экспорттолгон. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Усонова, жаңылыктар.